Biz Tianjin şaары менен побратимы баягы өнөктөш боордош шаар катарында биз кол койдук. Эми ушул шаар жөнүндө айтсам, бул жерде 14 миллионго жакын адам жашайт. Ошо Кытай Эл Республикасынын ичинен бул 4-чү орунда турган шаар. Себеби бул жерде промышленность абдан өнүккөн. Ошол визитке делегацияга кошулганда мен ушу шаар менен побратимы боордош шаарга кол койгондо ушул шаар менен кийин кандай иштешебиз деген материалдарды мен изучать этип даярданып баргам. Ошол жерде абдан өтө чоң шаар, 14 миллион деген, тем более промышленный шаар болгондон кийин бизге кийин келечекте Бишкек шаары менен кандай иштерди алып барабыз деген маселелерди мен даярданып бардым эле. Ушул курулуш материалынан баштап чоң завод, фабрикалар өтө көп ал жерде. Абдан өнүккөн шаар. Эми Кытай Эл Республикасынын ВВПсына өзүнүн кошкон долясы өтө маанилүү шаардардын бири. Ошон үчүн ушул шаар менен биз өнөктөш боордош шаарда биз кол койдук. Буйруса, эми бизге жол ачылып калды. Садыр Нуркожоевич ушул визиттин алкагында бизге жол ачып берди. Биз андан кийинки иштетип, ошолор менен боордош шаар катары биз шаарга эмне инвестициялар тартып алабыз деген маселелер турат. Мына жакында эле буйруса, мына 14-июнда мен дагы Цзиньцзян шаарына дагы чакыруу келди. Ошол чакырууда мен дагы барып, ошол мындан башка да көп проекттерди ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар да. Андан эң негизги маселелердин бири ошо шаар биз жанагы 1000 автобус алуу боюнча, газомоторный автобус алуу боюнча мындан мурда 2-3 ай мурда биз ошол контрактка кол койгонбуз 1000 автобус алуу боюнча. Бул азыр экологически таза. Анан ушул эле заводдон биз 120 автобусубузду алдык. Мына биздин шаардыктар өздөрү көрүштү, кандай сапаты кандай экен, ушу автобустарды сыноодон өттү. Ошон үчүн биз муну 1000 автобуска деп биздин Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен 1000 автобус алалы деген ушундай чечим кабыл алынган. Биз ошол заводко барганда, бул чоң өзү корпорация, дүйнөнүн 65 мамлекети менен иштешкен, иш жүргүзгөн чоң. Ошону презентация кылып беришти, биз өз көзүбүз менен көрдүк. Биздин автобустарды ошол жерден биздин кандайча кылып автобустарды азыр канчасы даяр болуп калды, кандай иш жүрүп атат, ошол заводдун ичинен барып тааныштык. Сапаты жакшы, экологияны бузбай турган. Себеби ушу дүйнөнүн 65 мамлекети ушул завод менен иштешип аткандан кийин мына жакынкы эле биз дагы ошон үчүн ошого биз баасына дагы карадык. Себеби биз тендер өткөзгөндө эң эле мына Европа мамлекети деги эле автобус чыгарып аткан дүйнө жүзүндөгү заводдор менен биз тендер өткөзгөнбүз. Тендер өткөзгөндө эң эле арзаны 120 000 евродан айланган бир автобус. Азыркы биз ошо Жонтонг менен контракт түзгөндө бизге Кыргызстанга эң арзан баа менен бизге контрактка макул болуп ошо кол коюштук. $86,500. Бул эң арзан баа. Автобустун бир даанасы үчүн $86,500. Азыркы кезде биз ошол контракттын негизинде 30% акчасын котордук. Автобустар ошон үчүн баягы 1000 автобуска себеби бир-эки коробка передачасы, бир-эки комплектующий башка мамлекеттерден келет экен. Ошонун баазы кийин көтөрүлүп кетпесин деп баазын фиксировать этип койдук. Буйруса 1000 автобус даяр болгончо ошол бааны биз кармайлы деп ушундай чечим кабыл алынган. Бир өз көзүбүз менен көргөндөн кийин биз дагы туура контракт түзүлгөнүнө биз өзүбүздүн көзүбүз жетти. Себеби ал жерде жалаң эле автобус эмес, башка айыл чарба техникасы дагы, строительный техника дагы, бул өзү чоң корпорация. Булардын бир жылдык чыгарып аткан көлөмү 30 000 техника чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз 1000 автобусту биз абдан чоң көлөмдө алдык деп атабыз, бирок 30 000 бир жылда производительствосунда чоң корпорация. Ошо менен өз көзүбүз менен көрүп, автобустарды кандай жасалып атканын өз көзүбүз менен көрдүк. Биз абдан сүйүнүп калдык, ынанып калдык. Буйруса ушул автобустар ушу июль баштарында, августтун баштарында уже автобустар келе баштайт. Быйыл буйруса ушул автобустардын 500 даанасы бизге Бишкекке келет. Андан кийин дагы мүмкүнчүлүккө жараша
мүмкүн. Дагы 500 автобусу чекесинен келе баштайт. Мисалы үчүн, канча биз анын баарын 500 автобустардын баары тең даяр болсун деп күтүп отурбайбыз. Биз алар менен сүйлөштүк. 100 автобус даяр болсо 100-ун жөнөтө беришет. Логистический компания бар. Биздин Бишкек шаарына биздин автопредприятие келип жеткизип беришет. Алардын договордо, контрактта ушундай жазылган. Ошол акчаны алып келип беришет. Анан 100-200 улам даяр болгон автобустар бизге келе берет. Жылдын аягына чейин 500 толугу менен келип бүтөт. Буга гарантия беришти корпорациянын жетекчилиги. Андан тышкары биз жанагы мүмкүнчүлүккө жараша мүмкүн бул андан да көп келип калышы мүмкүн. Анан Бишкек шаарында өзүңүздөр билесиздер, биздер Европейский банк развития менен биздин инвестиционный проекттер бар, Азиатский банк развития менен да инвестиционный проекттер бар. Ошол жерден 120 биздин электробус келет быйылкы жылга. Андан тышкары 100 автобус Азиатский банк развитиядан келет. Ар жак бир жагы быйылкыга буйруса 800 автобус биз келет деп күтүп атабыз. Буйруса келет 800 автобус. Ошон үчүн андан тышкары биз сервисный обслуживание. Бул автобустарды обслуживать этишибиз керек да. Ошол сервисный обслуживание станциясында алар ачып берели деди бизге. Азыр биз ошо автопарктын территориясында территорияны чоңойтуп, 1-2 гектарда территориясын кеңейтип, ошол базаны даярдап атабыз. Ошол жерге станция сервисный обслуживание ачып берели деп. Себеби автобустарды кийин обслуживать этиш керек, запчасттары керек болот. Бул завод менен ошо контракт түзгөнүбүздүн жакшы жери кийинки перспективада ошол автобус обслуживать эткенге булар жардам берет. Биз аны запчасть деп автобустар туруп калбаш үчүн бул маселе чечилди. Андан тышкары дагы корпорациянын жетекчиси бизге келе турган болду. Жакын арада биз ошо приглашение чыгарып жиберебиз. Корпорациянын директору келип, ошол автобустардын сборкасын ошол жерден жасайлы деген дагы ушундай сөздөр болду. Буйруса чакырып жиберебиз. Өзү да келейин деп пландап атыптыр. Кыргызстан менен Тыгызстан иштешейин деп. Эгер автобустарды сборка кылып калсак, жалаң эле Кыргызстан эмес, мына Бишкек эмес, биздин Ош шаары бар, Жалал Абад шаары бар. Андан тышкары мына коңшу Казакстан, Өзбекстанда, мына Өзбекстанда ошол заводдон алып атат. Ташкент шаарына ошол автобус алып атат. Алматыда мен барып келдим, Алматыда да ушул автобустар жүрөт. Россиянын 10 шаарында ушул автобустарды алышкан. Деги эле мына Лондон шаарынын символикасы болгон жана кызыл 2 кабаттуу автобустарды да ошол завод чыгарат да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, биз кубанып калдык. Ушу автобусту жакшы завод менен контракт түздүк. Буйруса убагында келет. Келишин жөнүндө эч кандай күмөн саноо бизде жок. Себеби өз көзүбүз менен көргөндөн кийин ушул маселе чечилип калды. Андан тышкары дагы биздин шаарга эмне ушул визиттин алкагында эмне маселебиз чечилип калды, өзүңүздөр билесиздер. Бизде Кытай Эл Республикасынын гранты менен мына 80 көчө ушул 4-5 жылдан бери жасалып атат. 80 көчөнү биз жасап алдык. Бул грант. Анан пробка маселеси Бишкек шаарында абдан курч турат. Ошону 3-чү фазасы боюнча $34 миллион суммасы, ушу 3-чү фазасы боюнча азыр тендерный процесстер Кытайлар өткөзүп атат, подрядчикти определить этип атат, проекттердин баары бүткөн. Буйруса буга да бир талчок болуп калды. Ушул эки тараптуу жолугушууларда ушу Си Цзиньпин тарабынан да ушул биздин өзүнүн выступлениясында мен катышып отурдум. Ошондо да айтылып кетти. Ушундай инфраструктурный проект развития дорожных инфраструктурных сетей деген проект АГИШи да билет экен. АГИШи да айтып калды, ушу процесс буйруса ылдамдай турган болуп калды. Биз эң чоң бизге жакшы Бишкек шаарына биз кубана турган нерсе ушу эки чоң проект автобустар, анан кийин транспорттун развязка. Бул транспорттун развязка сиздер билесиздер, бул мына шаарда Молодая гвардия Толстой, Фучика Толстой, андан кийин 7-апрель көчөсүндөгү мурдакы Горький көчөсүндөгү транспорттун развязка, анан Сүйүнбаева көчөсүндөгү транспорттун развязка. Эгер ушундай чоң транспорттун развязкалар бизде болсо, мына пробка маселеси шаардыктарга өтө чоң түрткү берет дагы, пробка маселесин чечкенге көп эле түрткү берет да. Ошо эки чоң маселе. Андан тышкары мына биз көрдүк, Садыр Нуркожоевич ошол жерден мага айтты. Мына шаар абдан жашыл шаар экен. Ушулардан дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен.
Биз 120 километр ошол жол менен заводко чейин жол жүрдүк. Ошондо 120 километрдин 2 капталы ортосуна чейин жашыл бактар менен кооздолгон шаарда, кооз шаар. Эми алардын, конечно, климаты субтропический да, климаты башкараак, бирок ошол убакта ошо визиттин алкагында да ошол шаардын вице-мэри менен мен жолуктум. Ал кишилер менен дагы кеңешип, ушул шаардын жашылдандыруу маселесин дагы бизден бир Зеленстройдон специалисттер барат, ал киши жардам берем деди. Ушу жашылдандыруу шаарга кандай бактарды тигишибиз керек негизи. Бизден баягы бактарыбызда азыркы кезде 50 жыл, 100 жыл болду. Анан карагач бактардын дагы сортторун туура тандашыбыз керек да. Ошол жак менен дагы иштешели деп биз пландап атабыз. Негизинен биз Кытай Эл Республикасы менен иштешибиз керек. Жакын коңшуну биз пайдаланышыбыз керек. Мына биз башка мамлекеттердин баардыгын карап көрүңүздөрчү. Казакстан, мына Өзбекстанга логистический компания курулуп атат. Россияда 2 логистический компания промышленный, Белоруссияда дагы. Даже чектеш болбогон мамлекеттер, алар ушу Кытай Эл Республикасы менен иштеп атат. Кытайдын экономикасы гүлдөп өсүп атат да. Биз алардан үйрөнө турган, алар менен иштеше турган, инвестиция тарта турган мамлекет менимче Кытай. Ошон үчүн Кытай Эл Республикасы менен бизге ушундай жакшы мамиле, коңшу катары мамиле кылып аткандан кийин, тем более өнөктөш шаар болуп аткандан кийин биз булар менен чогуу кийин иштешебиз. Булар менен иштеше турган өтө көп нерселер бар. Негизи Кытай Эл Республикасы дүйнөлүк масштабта чыгарып аткан продукциясынын дүйнө жүзү боюнча 26%-ин ээлейт. Биз ушу Кытай Эл Республикасы менен, Россия менен, ушундай мамлекеттер менен инвестиция тартуу маселелерин биз мындан кийин каты иштейбиз. Мына өзү буйруса 14-июнда биз 15 киши ушу делегация Шандун провинциясынын Синдау шаары менен дагы биз дос шаар болгондон кийин ошол жака барабыз. Официально бизди чакыруу келди. Биз чоң проекттерди ишке ашырыбыз керек. Себеби бизде башка министрликтер дагы ар ким өзүнүн тарабында ушундай переговорлорду жүргүздү, бизнесмендер менен жолугушуу болду. Негизги бизге жол ачып берди. Биздин президентибиз ушул визиттин алкагында бизге жол ачып берди. Калган ишти алып кетиш мына биздин колубузда.